Эгерде кайсы бир жерде чоң мечит болуп, ошол мечит адамдардын баарын батыра ала турган болсо дагы, айт намаздарды эң талаага чыгып, аянтка чыгып окуган сүннөт болот дейт. Азыр айтып атпайбы бирөөлөр, бизде чоң мечит жок болгон үчүн тиги айт намаз площадка окуп атабыз палан түкүн палан деп айтып атышат да, мечит салыш керек жок. Ошо площадтан дагы чоңураак мечит салып, ошо биздин окуган 100 000 мечиттин бурчунда калып кете турган болсо деле, биздин сүннөт ачык талаада окуган сүннөт. Анткени адамдар көрсүн, бекинип эле өзүбүзчө жыгылып тура бербей, ошо жерде окуп атканыбызды, астынан учуп кетип аткан американ солдаттары көрсүн, башканыкы көрсүн, учуп аткан куш көрсүн, башка көрсүн, тиги кыйкылып аткан теңирчилер көрсүн. Айтыр элдин бардыгы көрүп, ане ушунда намаз окуйт экенде таасирленип келсин дейт. Качанга чейин бекинип ушинтип окуй бересиңер? Кайта айт намазыңар талаада болсун дейт. Демек, урматтуу бир тууганым, ал аянтта окуганыбыз биздин мечит жок болуп калгандан эмес, балким ошол биздин шарият ошону буйруган, шариятта ошол сүннөт болгондугу үчүн экен.